Программабызды улантабыз. Ушу жакында эле Бишкектин көчөлөрүнүн биринде Манастын сүрөттөрү түшүрүлгөн ушундай аялдамалар кооздолуп атат. Бул дагы кубанычтуу кабар. Кимдер жасап атты? Ошону жасаган биргеликте иштеген бир инсандарыбыз бар. Чакырдык студиябызга конокто. Бизде бүгүн конокто дизайнер байкебиз Урмат Мырзабеков жана Жаштарды өнүктүрүү институтунан келген өкүл Жазгүл Ибраимова. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар, кутмандуу таңыңыздар менен куш келипсиздер. Маанай жакшыбы? Эң сонун. Ден соолук жакшыбы? Ушул долбоор жөнүндө айтып бериңиздерчи. Эмнеден улам келип чыкты аялдамаларга ушу Манастын сүрөтүн түшүрүү? Келиңиз, бизге келген белегиңиз менен баштап, кармап айтып бериңиз, бардыгы көрсүн. Биздин белегибиз бар эле. Мындай кичинекей чакан сүрөтүбүздү алып келдик. 5-каналга жана таңкы ушул передачаңыздарга, студияңыздарга рахмат. илип коесуздар. Ушул талашпай эки жактан кармайлы. Тамаша, келиңиз. Ушул Теодор Герцен деген бир художнигибиз бар. Аябай сонун тарткан бардык эпос Манастын баардыгын тартып чыккан. Ушул Теодор Герцендин сүрөттөрүн жаңы форматка келиштирип, бүгүнкү талаптарга окшоштуруп, стиль Instagram деген стиль талабында жасап тартуулап атабыз бүгүнкү күндө. Эмнеден улам келип чыкты? Долбоор жөнүндө жалпысынан айтып кетсем, Жаштарды өнүктүрүү институту негизи ушу жаштардын Кыргызстандагы жаштардын абалын жакшыртуу боюнча бардык кызыктар тараптарды бириктирүүнү максаттап келет. Анан дагы бирден бир чоң багыттарынан бири бул жаш таланттуу жаштарды колдоо болуп эсептелет. Ошондон улам биз жаш таланттуу сүрөтчүбүз Урматтын баштап жаткан долбоорун көрүп, ошого кошулуп, ошону колдоону чечип, азыркы учурда ушул негизи эпос Манас деп долбоорду атап койгонбуз. Ушул долбоордун башталышы болуп Анкара көчөсүндөгү аялдамаларды ушундай биздин Октябрь райондук администрациясынын башчысы менен Бишкек шаарынын мэриясынын колдоосу менен, анан дагы көмөктөштөрдү чакыруу менен, мисалы үчүн UNFPA фонд народа населения деп коет, ошолорду чакыруу менен биргеликте ушул аялдамалардын бетине бул жаңы форматтагы сүрөттөрдү чаптоону колдоп бергенбиз да. Сиздер өзүңүздөр таап калдыңыздарбы же байкелер деген өздөрү келип мындай көмөк сурап калдыбы? Кандай болду? Биз тапканбыз ушу Facebooктан Урматтын сүрөттөрүн көрүп, бул жаштар үчүн кызыктуу долбоор боло турган деп, алдыда дагы жаштар жумалыгында жана бардыгыбызга белгилүү болгондой эле жаштар кемп иш-чараларынын алкагында буюрса ушул сүрөттөрдү дагы кандайдыр бир көргөзмө сыяктуу кылып чыгаралык деген максаттарыбыз бар. Facebook'та эпос Манас деген баракчабыз бар. Ошол жерден элдин батасын алып, биринчи ирет элдин батасын алып, колдоосун алып, андан кийин ушундай жакшы максаттарды жасап баштаганбыз. Ошондон улам анан ушундай жардамдашып калышты. Максаты ушу өкүбүз чогуу сүйлөдүк. Оюбуз бир жерден чыкты. Оюбуз дагы бир жерден чыкты. Азаматсың. Баягы максаты Манасты балды жаштарга жеткирүү болду. Таанытуу болду. Биринчи иреттен мындай болот, бүгүнкү күндө фрагментарное восприятие деп коет экен. Элдин бардыгы баягы Facebook'та отурат, Instagram'да отурат, жана башка соцсеттерде отурат. Андан кийин көбүнчөсү көп текст окпайт азыркы күндө. Сүрөттү карайт, сүрөттү байкайт. Андан кийин ылдый жагында тексти керек болсо окуйт, кереги жок болсо окуй алат. Анан бүгүнкү күндө текстти да окуй атпайбы. Мындай кичинекей эң маанилүү жерин эле кыскача окуп кетет. Эптеп хэштег жазса болду. Андан кийин ушундай сүрөттөрдү жакшылап туруп, анан ушул соцсет менен аркылуу же шылса компьютер аркылуу ушундай кызыктыралы деген жакшы маанайыбыз бар. Демек, сүрөт менен тезирээк мындай жеткизебиз деген ойдосуздар. Буюрса аялдамаларга илинет экен. Илинди уже. Кайсыл көчө менен кесилиши? Бардык. Анкара көчөсү бул Шабдан Баатыр көчөсүнөн баштап Туңгуч Кичи районуна чейинки көчө. Орункул Горький көчөсү, Алматинскийдин ар жагы. Анкара болуп атат. Анан бул проект негизи бардык шаарга багытталган. Башында ойдун бардыгы баягы шаарды башында выставка кылалы деп атканбыз. Выставка болсо бул бир бөлмөнүн ичинде болмок эле. Азыркы күндө болсо
шаардын ичин баардыгы выставка кылалы деп ошол ойго ишке жеттик. Чоңдорду илиш үчүн дагы бул сүрөттөргө дагы баягы көп каражат кетет да, себеби дегенде булар дагы ар түстүү экен. Анан кийин ал жактан сиз айтып кеткен фонддор көмөк берип атабы? Каржылап атабы? Биз Жаштарды өнүктүрүү институту негизи өнөктөштөрүбүз абдан көп. Жаштарды өнүктүрүү багытында көптөгөн кызыктар тараптар менен иштейбиз. Ошондон улам баягы ушул долбоордун идеясын, концепциясын айтып берип, биз өнөктөштөрдү таап, ушул долбоорду колдоп бергенге жардам бердик. Эпос Манас долбоору буйруса аябай жакшы ишке ашып атыптыр. Биз абдан кубанычтабыз. Ал эми кийинки долбооруңуздар кандай багытта болот? Жаштарды өнүктүрүү институтунун ушул тармактагы кадамы деп атасызбы? Биргеликте балким башка кадамдарда башка ойлор бар, пландар бар. Негизги бир маселеси бар. epasmanas.com деген сайтын ачуу. Ушунун ичиндеги баардык Манаска тиешелүү Саякбай Карлаев, Орозбак баардык манасчыларды жана сүрөтчүлөрдү бир камтыган бир портал ачсакпы деген оюбуз бар. Ал эмне кызмат аткарат? Ал кызматты бүгүнкү учурда Википедия деген бар эмес беле? Ооба. Ал жерден элдин баардыгы ошол жерден маалымат алып, ушул туура экен деп ошондон туура көрөт. Биз дагы ошондой сайтты Википедия сыяктуу эми анчалык чоң эмес, бирок кыскача Манастын тегерегиндеги болгон маалыматтарды ошол жерге камтып, андан кийинки муундар ошондон маалымат алсабы деген ойдобуз. Маалымат кээде ушундай издегенде таппай каласың, азыр Кудайга шүгүр чыгып атат. Эми бул жакта өзүнчө энциклопедия кылып койсоңуздар, аябай сонун кызмат аткарат. Бул жана өмүрү узун долбоор болот бу дейм да. Кошумчалап кетсем, бир кыска жанагы айтып кеткен жаштар жумалыгы жана жаштар кампы иш-чараларынын алкагында ушул сүрөттөр деле холст деп коет, холстко мындай эме кылып, распечатка кылып чыгарып, анан республика боюнча кандайдыр бир мобилдүү көргөзмө кылсакпы деген да максаттарыбыз бар. Кыдырып чыгасыздар. Кыдырып чыкса деп. Жакшы болот. Мүмкүнчүлүк менен пайдаланып айта кетейин, 15-сентябрда Фрунзе музейинде биздин кыскача мындай тартуулуу выставкабыз болгон атат. Ошого келип кетиңиздер. Канчага чейин? Эртең менен баштап, 10дон баштап кечке чейин. Бир эле күн. Жок, бир ай болот го эми. Ачылышы 15-нде. Жетишет экенбиз анда. Фрунзе музейи бир ай созулат. Канчанчы күндөн баштап? 15-нчи күндөн. 15-сентябрдан баштап. Рахмат сиздерге келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушундай жаштарды өнүктүргөнгө салымыңыздарды кошо бериңиздер. Сиздин калемиңиз курчуй берсин. Сиздердин долбооруңуздар бұдан дагы жакшы долбоорлордун үстүндө иштей бериңиздер. Эң башкысы мекенибизди ушундай өнүктүргөнгө бир кадам болсо дагы жасап, өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер. Ийгилик каалайбыз сиздерге. Чоң рахмат келгениңиздер. Азаматсыздар. Рахмат.